Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу көрөрмандар, назарыңыздарда сурадыңыздар, жооп беребиз рубрикабыз. Муртбек Арстанбек YouTube каналында. Биздин бул рубрикаларыбыз салтка айланды, бир канча жылдан бери чыгып келет, жана бир канча ондогон сандарын көрүп келаткан болсоңуздар, жанрында түшүндүңүздөр. Бизге көрөрмандар суроо берет комментарийлерди ылдый жакта, анын ичинен эң олуттуусун жана көпчүлүккө ушул суроодон бир майнап чыгаарын билсек, биз ага жооп беребиз иншаллах. Бүгүн да мына ушундай олуттуу жана мындай айтканда маанилүү суроолордун бирин бизге көрөрманыбыз Султан Ганыбеков деген жигит жазыптыр. Муктубек байке, кара дуа жөнүндө, черная магия дейт. Кара дуа жөнүндө түшүнүк бересизби? Жин оору менен кандай айырмасы бар дейт. Чындап айтканда бул маселеге шариятта аябай көп түшүндүрмөлөр бар. Мен мүмкүнчүлүк болушунча, колуман келишинче, билимимдин, билгенимдин жетишинче жооп бергенге аракет кылайын. Кара дуа бул сыйкыр. Жин да бул сыйкырдын негизинде болгон кубулуш. Кара дуа бул сыйкыр, бул жиндерге да иштетилет. Экөөсүнүн айырмасы ушунда, бири күрөк болсо, бири жер дегендей да. Экөө бири-бири менен тыгыз байланышкан. Биз биринчи жиндерден баштайлы. Жиндер булар Аллах субханаху ва таала бизге окшой эле жараткан бир макулуктар, бизге параллель бир ааламдарда жашайт. Аларга биздин жашообузга кийлигишүүгө тыюу салынган, жана биздин алардын жашоосуна аралашуубузга тыюу салынган. Алардын да ичинде капырлары бар, мусулмандары бар. Алардын да жаныбарлары бар. Алардын дагы өзүнө жараша үй орозгери бар. Алар дагы ушундай эле аялдары бар, төрөшөт, балалуу болушат. Алардын да үй орозгерлери бар. Бирок алар биз ырыскыланган нерседен эмес, башка нерселерден ырыскыланат. Сөөктөн дейт, тезектен дейт, күлдөн дейт, иши кылып, алардын өзүнө жараша бир аалам жашоосу бар. Ошондуктан биз ар бир ишти кылганда бисмиллахир-рахманир-рахим деп Аллахтын аты менен кылган ишибиз болсо, мына ушул ишке алар кийлигише албай калат. Мына ушул жиндерден да, адамдардан да шайтандар болот. Азгыруучулар болот. Жиндердин да шайтандары бар, адамдардын да шайтандары бар. Сизди бирөө кимдир бирөө азгырып аткан болсо, демек ал шайтан. Бир жакшылык иштеп тосуп аткан болсо, бул шайтан. Ошондой эле жиндерден да болот. Жиндердин шайтандарынын да өздөрүнүн жашоосунда, биздин эле жашоодогу капырлардай өзгөчөлүктөрү бар. Жана биздин капырлар, өзгөчө бакшылар, көз ачыктар, алардын капырлары менен байланышат. Маселе ушунда. Көз ачыктар деген ушул. Көз ачыктар деген ушул. Булар Куранды колдонушу мүмкүн, тесби колдонушу мүмкүн, көз айнек тагып алып демеле акылдуу сунушу мүмкүн, Меккеге да барып келиши мүмкүн, проблема жок. Барып келе берет. Ажылыкты да кыла берет. Бирок булар алар менен байланышы бар, жана жиндердин өзүнө берилген бир касиеттер бар. Алар өтө тез ылдамдыкта жүрөшөт. Алар миңдеген жылдар жашашы мүмкүн, көптөн бери жашашы мүмкүн. Алар адамдарды үстүнөн көрүп турушу мүмкүн, өтө тез жүргөн бир макулуктар. Жана биздин көз ачык бакчылар алардан маалымат алып, адамдарга көрөгөчтүгүн көрсөтүп, адамдардын башын айландырат. Эми мына ушундан пайдаланган кээ бир кара мүртөз бакчылар болот. Акчага бирөөнүн жолун байлайт, акчага бирөөнүн башын айландырат, акчага бирөөгө дуа салат. Мына ушулардын бардыгын көбүнүн дээрлик барын аткаруучулары жиндер болуп эсептелет. Жана жинди окуганда алардын ичинде мына ушул дуадан чыгып кеткендер болот. Кээ бирлер атайлап жалданып кирген жиндер болсо, ант ичип киргизилген жиндер болсо, алар адамды өлтүрмөйүнчө чыкпайт. Ошондуктан бул маселеде аябай этият болуш керек. Ар бир тамакты бисмиллахир-рахманир-рахим деп жеш керек. Биз айтабыз, керек болсо кранда сууну ачканда да бисмиллахир-рахманир-рахим деп ачкын. Балким ал жерде бир байкош жиндин үй бүлөсү суу ичип аткан болсо, агып кетсе, сага кыжыры келип, сени менен мындай айтканда жаңжалдашышы мүмкүн. Биз аны көрө бербейбиз, жана биле бербейбиз. Илгери булардын аттарын биз билебиз бала кезден. Азгырык деп коюшат, албарсты деп коюшат, бастырык деп коет, арбак деп коет. Ошолордун бардыгы бизге белгисиз болгон параллель дүйнөнү жиндер ааламы. Куран буларга да тиешелүү. Мына ушул бакшылар жиндерге салып аткан, жиндерге айтып аткан, жиндерге арнаган дуаларынын бардыгы кара дуа деп эсептелет. Жиндердин ичинде ушундайлары да бар, адамдарды өздөрүнө кулдук кылгысы келгендер бар. Кул кылгысы келген бар. Тагыраак айтканда жиндер адамдарды өздөрүнө иштеткиси келгендер бар. Мына ушул өздөрүнө жиндерге иштеген адамдар, булар бакшылар, көз ачыктары. Аларга ушундай дуаларды берет, но дуаларды окугун, но касыйдаларды окугун. Касыйда дегени ыр, жиндерге арналган ырлар.
Жана алар ошол дуаларды окуп, жиндерди мактап, кээ бир бакчылар өздөрүнүн окуп аткан сөздөрүн деле түшүнбөйт. Адамдарым келди, ата бабалар тиги бу деген нерселер менен алданып жүрө берет. Чындыгында бул ошолордун территориясындагы кулдар болуп эсептелет. Алардын айтканын кылат. Эгерде алардын айтканын кылбаса, ооруп калышы мүмкүн. Алардын айтканын кылбаса, өлүп да калышы мүмкүн, өлтүрүп да коюшат. Мына ошондуктан мындан этият болуш керек. Ал аламдын бар экендигине биз иман келтиребиз. Алар бар, Куранда айтылат мунун бардыгы. Шариятта алар менен кандай мамиле болууну бизге чектеп берген. Муну ондай иш кылыңыздар жана аларга кийлигишпеңиздер. Аларга да ошол нерсе бар. Алардын дагы адамдардын территориясына өткөндөрү өрткө кирет. Тартканда тозокко түшөт, күйөт. Адамдардын да алардын территориясына өткөндөрү өрткө кирет. Финнар дейт, отко күйөт. Демек, бул нерседен этият болуу керек. Эгерде кимдир бирөөгө ушул кара дуба түшүп, кимдир бирөөлөр дубалаган болсо, демек тез аранын ичинде расмий таанымал болгон ушу жин чыгарган, ушу кара дуба менен иштеген биздин азырети молдокелерибизге кайрылып, алардын билиминен пайдаланып, бул кесепеттен кутулушуңуздар керек. Жана буну жайбаш керек. Башка бирөөлөргө бул табияттын жайылуусу туура эмес. Тилекке каршы акыркы учурда ушул аябай кенен жайылып, биздин жерде ушул жин кирген оорусу да өтө кенен жайылып кетти тилекке каршы. Мындан биз этият болушубуз керек. Бүгүн биз Султан Ганыбеков деген көрөрманыбыздын суроосуна жооп бердик. Урматтуу туугандар, кимиңиздерде суроолор болсо бизге бериңиздер, биз да эгерде олуттуу суроо болгон болсо жооп беребиз. Жана бүгүнкү биздин берген жообубуз кызыктуу болсо сиздерге, башкаларга да бөлүшүп коюңуздар, пайдасын көрсүн. Чоң рахмат. Салам алейкум.